Өзгөндө май коюучу жай өрттөнүп жатат. Оштог аэропортто жүзүн жаап жүргөн 3 аялга 20 000 сомдон айып пул салынды. Орусиянын бийлиги Екатерина Биволдун иши иликтенип жатканын билдирди. Жарык жок. Бишкекте улгайган аял чуңкурга түшүп кетип, бутун сындырып алган. Ош шаарында окуучу баланы унаа сүзүп кетти. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Ош шаарында окуучу баланы унаа сүзүп кетти. 13 ноябрь күнү Ош шаарында жол кырсыгы катталып, 12 жаштагы өспүрүм жаракат алды. Бул тууралуу Ош ШИИБтин кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда кечээ саат 17:55 чамасында Toyota Camry айдаган Жарандын шаардын Нисанов көчөсү менен түшүп келе жатып, жөө өтмөк жок жерден өтүп бара жаткан баланы сүзүп кеткен. Анын кесепетинен 6-класстын окуучусу жаракат алып, тез жардам аркылуу Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Ал мектептен үйүнө кайтып бара жаткан. Айдоочу рулду буруп жибергенде карама-каршы тилкеде келе жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү унаа менен дагы кагышкан. Учурда аталган факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп, 2 унаа айып короого киргизилди. Булак турмуш кежи. Жарык жок. Бишкекте улгайган аял чуңкурга түшүп кетип, бутун сындырып алган. Жабырлануучунун кызынын айтымында апасы 37 мектептин 66 жаштагы мугалими. Айтымында тротуар түңкүсүн казылган, бирок эч кандай тосмолор, белгилери же жарактандыруу орнотулган эмес. Булак Арча медиа. Орусиянын бийлиги Екатерина Биволдун иши иликтенип жатканын билдирди. Орусиянын ички иштер министрлиги мушкер Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Екатерина Биволго карата иликтөө иштерин башталганын билдирди. Бул тууралуу Казак басылмасы Тенгер News Казакстан жазды. Маалыматка ылайык, Орусиянын ички иштер министрлиги жана массалык маалымат каражаттары менен өз ара аракеттенүү департаменти журналисттерге иликтөөнүн башталганы тууралуу маалымат берген. Кайрылууда көрсөтүлгөн жагдайлардын негизинде Санкт-Петербург жана Ленинград облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан тийишелүү иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканын маалымдайбыз деген Орусиянын ички иштер министринин орун басары Евгений Артемов. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Оштог аэропортто жүзүн жаап жүргөн 3 аялга 20 000 сомдон айып пул салынды. 13 ноябрь күнү Ош эл аралык аэропортунда жүзүн толук жаап жүргөн адамдарга чара көрүлдү. Бул тууралуу Ош ОИБтин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, аэропортто жүзүн толук жаап жүргөн 3 аялга 20 000 сомдон айып пул салынды. Учурда аэропортто умра сапарынан кайткан зыяратчыларды тосуп алуу үчүн келген адамдардын саны арбын болууда. Алардын арасынан жүзүн толук жаап, камерага түшүп калган жарандарга тартип сакчылар тарабынан айып пул салынууда. Өзгөндө май коюучу жай өрттөнүп жатат. Бүгүн 14 ноябрда Өзгөн шаарынын Манаш көчөсүнө жайгашкан Red Petroleum май коюучу жайдан өрт чыкты. Өрт өчүрүүгө саат 16:36 Өзгөн райондук номер 53 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бир бөлүм жөнөтүлүп, кошумча саат 16:37 дагы бир бөлүм тартылган. Жалпы 2 бөлүм өрттү өчүрүүгө катышкан. Өрт толугу менен саат 17:07 өчүрүлгөн. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Жабыркагандар жок. Ох, эне. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде
акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Мына азыр таңамал жумушка барат, апам бул жака түшүп кетип бутун сындырып алды. Мына азыр скорый алып кетип баратат 4-чү больницага. Бул жерди казыптыр дагы эч бир мындай организовать этпептир да. Мына тротуар карасаңар 38 мектеп жаптык. Тротуар. Бул эмне деген шундук? Давайте чара көрүш керек. Сөзсүз түрдө ушу ким каскан белгиленген тартипте мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранам. Мына таң атпай азыр бутун сындырып алды апам, жумушка баратып. Иштеген жерди деген мындай эки жагын тосуп, тем более тротуар экен. Мына өзүңүздөр байкасаңар, азыр болсо таңамал эмес, караңгы деле свет өчүрүп коюп атышат. Мына уличный освещениянычы көрүнбөй кирип кетиптир. Ушундай глубинага мына тереңдиги бир көрүп атасыздар, 1,5 метр болот. Казган техниканын гос номери. Чара көрүүнү суранам белгиленген тартипте. Сөзсүз. Башка жазса керек буга. Кайда. Ох, эне.